Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. Бүгінгі сүрі Қиямат сүресі болмақшы. Суратул Қиямат. Қиямат сүресі Мекки сүрелерден болып есептеледі. Меккеде түшкен. Құранның тәртібінде 75-ші аят сүре болып есептелінеді. Ал эми пайғамбар алейхиссаламға түшүш бойынша 31-ші сүре болып есептелінеді. Жана бұл сүре Меккеде түшкөндүктөн сабап нузулдары бири ошол пайгамбар алейхиссаламга жакында баягындай вахий түшкөндө Куран вахий болуп түшкөн сайын пайгамбар алейхиссалам Жабраил алейхиссаламга кошулуп алып ошол Куранды кайталаган артынан ар бир аят түшкөн сайын тилин баягы мисалы бир ырды угуп же бир нерсени бир монологду окуп отурганда сыртта угуп отурган адам ал ага кошулуп алып окуган кезде тилин ошол сөзмө сөз ага жанаша кыймылдатып турат. Ошол сыяктуу Жабраил алейхиссалам келип пайгамбар алейхиссаламга Куранды түшүрүп жаткан кезде пайгамбар алейхиссалам тилин кыймылдатып окуган кезде Аллах Тааламдан ушундай вахий келип атат. Ла тухаррик бихи лисанака лита'джала бих. Куранды түшкөн кезде Жабраилге жанаша жарышып, ал менен ошол Жабраилдин артынан жетейин деп шашып окуба, тилиңди кыймылдатпагын деген буйрук келет. Мына ошол себеп болуп бул сүрө түшкөн болот. Жана дагы бир себеби бар. Бул пайгамбар алейхиссаламга биз баарыбыз билебиз, Абу Жахыл көптөн көп зыян берген, өзүнүн эле атасынын бир тууганы келип көптөн көп баягындай жол тоскоол болуп, элдерге пайгамбарды жамандап, жана ушундай бир залакасын жеткизип жүргөн кезде Меккеде баягы харамдан пайгамбар алейхиссалам чыкса эле Абу Жахил турган болот. Абу Жахилди келип колунан кармап туруп пайгамбар алейхиссалам фаула лака фаула деп колун кармап, баягындай колун кармаган кезде сен мени эмне коркутуп жатасыңбы деген айтып, сен мага коркунуч айтып, мени коркутуп жатасыңбы, мага эмне баягындай каргыш айтып жатасыңбы дегендей неме кылганда, анан бул сүрө түшөт. Ушинтип фаула лака фаула деген аяттар келип түшүшү себеби ошол болуп эсептелет. Албетте ал сүрөнүн орто ченинде иншалла ал жерге барган кезде дагы айтканбыз иншалла. Андыктан бул сүрөнүн негизги эле биринчи эле баштаганда кыямат акыбалын баягы эле адамдар отуруп алып ошол сен айткан кыямат качан келет деген суроону айтып пайгамбарды шылдыңдап, жана көптөн көп момундарды да шылдыңдап, мынакей биз ушинтип силерге ачык эле каршы чыгып атабыз, кана кыяматтын келгени, кана биздин башыбызга азап түшкөнү деген маскараларды айтып отурган кезде качан болот деген суроого Аллах Тааламдын жообу Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ла уqsimu бияумил қияма. Кыямат күнүнө мен касам ичемин деп Аллах Таалам өзү бул жерде ачык уqsimu деп келип атат. Ла уqsimu деп. Эми бул жерде өткөн сабактарда дагы биз айтканбыз, ла уqsimu дегенде биз түз эле ланы жок деген мааниде алып туруп эле жок мен касам ичпеймин бул кыямат күнүнө деген маанини чыгарып туруп эле бул жерде максат эмне? Кыямат күнүнө касам ичишликтин кажети жок деген мааниде болот да. Буга касам ичип отурбаймын, өзү ушунчалык улук, андыктан ага касам ичишликтин кажети жок деген да маани бергенбиз. Жана дагы буга ла уqsimu деп туруп чозбостон окуй турган болсок, мисалы ла уqsimu деп албетте касам ичемин деген маани чыгат. Албетте бул кыямат күнүнө мен касам ичемин деген сөз ошол. Жана дагы вала уqsimu би нафсил лаввама. Жана дагы лаввама нафска мен касам ичемин, албетте ичемин, же болбосо ичпеймин деген мааниде. Экөөнү тең алсак болот бул жерде. Анан кээ бир алымдарыбыз айткан экен, биринчиси ла уqsimu албетте касам ичемин, экинчиси болсо вала уqsimu бул нафсул лаввамага касам ичпеймин деген маани чыгарган болот. Эми лаввама деген эмне десе, бул жерде негизинен лаум дегени баягындай жемелөөчү
касам жемелөөчү нафска касам ичемин деген мааниси. Бул кандай болот десе, бул бир канча түрдүү болушу мүмкүн экен. Мисалы, бирде ошол нафс аны адамдын затын өзүнүн каалоосунун артынан ээрчитип эле жүрүп эле баягы жамандык алып баруучу болуп, анан кийин анын себебинен тозокко түшүп калгандыктан ошондой жаман нафс деген мааниде болот. Баягындай жаманчылык алып баруучу деген мааниде алсак да болот. Ал ошол эле кезде нафсул лаввама деген кыяматка бара турган болсок, кыяматта ошол адам баласын не себептен кыяматта тозокко түшүп калдың дегенде, ошондо нафс өзү аны өзүнү жамандай турган, эмне жемелей турган. Сен ушул нерселерди кылдың эле, ана ошол нерсенин негизинен сен бүгүн тозокко ушул жерге келип калдың деп нафс тозокко түшкөн адамды жемелеп отурган кези. Дагы бир мааниси, эгерде буну болсо жакшы жагынан да алсак болот экен, нафсул лаввама дегенде бул тарбияланган нафс деген да маани чыгарса болот экен. Кандайчы десе, адам баласы өзүнүн каалоосун жемелеп отуруп, баягы тарбиялап отуруп, аны жаман иштерден сактап, жаман иштерге бардырбай, аны түз жолго сактап келген нафс деген да мааниде чыгарса болот экен. Андыктан бул эки тарапка тең кетип атат да. Андыктан Кудай Таалам айтып атат: "Ла уқсиму бил нафсил лаввама" дегенде, жемелөөчү нафска мен касам ичемин. Аяхсабул инсану аллан наджма изама. Адам баласы гүмөн кылабы? Гүмөн кылабы инсан аллан наджма изама. Анын сөөктөрүн чирип кеткенден кийин, баягы көмгөндө, жерге көмгөндөн кийин, ал бир канча убакыттан кийин чирип жок болуп кеткенден кийин кайрадан чогулта албайт деп гүмөн кылабы деген сөз болуп атат. Бул жерде аяхсабу дегени кандай десе, бул этикат маанисинде болуп атат да, ишенич маанисинде. Көпчүлүк эле инсандар ишенич негизинде адам баласы чирип кеткенден кийин кайрадан жаралбайт деген ишенич бар экендигин көргөзүп жатат. Андыктан могул жерде ал инсан дегенде кандай инсан дей турган болсок, көбүнесе эле бул жерде капырлар жөнүндө сөз болуп атат. Капырлар гүмөн кылышат, ойлошот, ошол адам баласынын денеси чирип кеткенден кийин алар эч кандай кайрадан жаралбайт, кайрадан тирилбейт деген мааниде болуп атат. Жана дагы ошол эле кезде инсан, баягы момун инсанды деле баягы бул жерде ооруп алышы ыктымалы бар экен да. Яхсабун инсану аллан наджма изама дегенде, инсан, баягы момун инсан дагы күмөн кылат. Могул чирип кеткен денеси кандайынча бул деген бир ой кетет дейт. Мындай чындыкта эле Аллах Таалам жаратканга кудурети жетет, бирок кантип аны кайрадан жаратат, кантип кайрадан чогултуп ушундай дене кылып чогултат деген дагы бир суроосу пайда болот дейт. Кааласа дагы, каалабаса дагы, ал Кудайга ишенген күндө дагы, ал ишенбеген күндө дагы ошол суроо келет дегени да. Адам баласы ошентип ойлойбу деп туруп мааниде кайрылып жатат Аллах Таалам. Бала, жок, андай эмес. Силер ойлогондой эмес. Ооба, кайрадан силерди денеңерди кайрадан чогултканга кудурети жетет. Кадирина ала ан нусавия банана. Кадирина. Бала, албетте алардын түзүлүшүн кайрадан ушундай кылып келбеттүү, биринчи келбеттине окшоштуруп кайрадан жаратып коюуга кудуреттүү деген мааниде болуп атат дагы. Бал юридул инсану лияфжура амама. Балким могул суроону берүүдөн максат, мисалы, кайрадан мен Аллах Таалам Кудай Таала, сен айтып аткан Кудайың, мен капыр болсо мисалы да, сен айтып аткан Кудайың кайрадан менин денемди чирип кеткенден кийин жаратабы дегенде максаты аны кайрадан жаралуу, кайрадан тирилүү максат кылган жери жок. Ошону максат кылып туруп, ал нерсеге иман келтириш максат болгон жок. Балким дейт. Балким анын максаты ал дайыма өзүнө кылган иштердин бардыгы жаман иштерди алдыга аткаруу, жаман ишти кылуу деген мааниде максат кылып атат дейт. Мына бул жерде айтып атат. Бал юридул инсану дегенде ирада, каалоо,
балким инсан баласы жанакы капыр, эгерде капыр деп ала турган болсок, максаты эмне экен? Максаты бир ишти кылуу. Каалоо дегенден максат жөн эле каалап коюш эмес, балким ошо каалап туруп бир ишти аткаруу маанисинде болуп атат. Бал юридул инсану, инсан баласы каалайт бир ишти аткарыштылыкты, лияфжура амама дегени дайыма ал жаман иштерди аткарып жүрүүнү каалайт дейт. Мындайча айтканда, өзүнүн көнүп калган адатынчалык бир иштери бар. Мисалы, дайыма арак ичип жүрөт, же болбосо баягындай бир жаман бузукул иштерди кылып жүрөт, зынакорлукка барат, же болбосо сүткорлукка барат, же дагы бир кайсы бир нерсеге барат, же болбосо казиного барып алып кумар иштерди аткарат. Ошол аткарып жүргөн сайын ал ошол күнөөсү көбөйүп кеткен себебиден анан кийин суроо пайда болот да. Кудай таалам мени ошол денем чирип кетсе, кайрадан аны жаратабы? Жаратпайт. Андыктан мен бул ишке эч кандай жооп бербеймин деген өзүнү өзү канааттандырыш максатында айткан сөз болуп калып атат да. Болчу. Ал эми момун кишини айта турган болсок, жана айттык, могул жерде аяхсабул инсану аллан najma'a изома дегенде, инсан кадыр затты таанып билүү болуп атат. Инсандын максаты. Баягы жерден коркуштун кажети жок. Момун киши мисалы кантип Аллах Таала мени кайрадан жаратып коет, ооба жаратат деп эле жөн эле иман келтирип албай, балким ошол жерде Аллах Тааланын кудуретин көрө билүү. Кудай Таалам кайрадан мени жаратат, кандайча жаратат дей турган болсо, бул ааламга карап туруп, мисалы бүгүнкү күндө кыш болуп турат, азыр кыш болду, кечээ күнү күз болчу, күздө болсо жамгыр жааганда жашылчалардын баардыгы өлдү, кадимкидей эле баягы жапжашыл болуп турган нерселер эле акырын карасаңар жок болуп кетти, саргайып эле жок болуп атат да, үстүнө кар жаап калды, баардык нерсе өлдү. Эми жаз келет, жаз келгенде ошол өлгөн жашылчалар кайрадан тирилип кетип атат да. Мындайча айтканда бир өлүмдөн кийин кайра тирилүү бар деген сөз. Ошол сыяктуу эле Аллах Таалам адам баласындагы мейли ал 70 жыл жашасын, мейли 80 жыл, 100 жыл жашасын, мейли андан кийин бирок өлгөндөн кийин кайрадан тирилүү процесси бар экенин анык билишибиз керек. Бул Аллах Тааланын кудурети. Анан дагы алар жөн отурбастан баягы капырлар Ясалу айяна яумул кияма. Ана айттык го, максаты эмне болду? Күнөө кылыш максат болуп атат да булардыкычы. Максаты эмне? Бир күнөө. Ошол күнөөнү кылууга эмне шылтоо керек болуп атат. Шылтоосу эмне? Кудай Таала кайра биздин жарата албайт. Андыктан ал биринчиден аны жок деп айтат, жокко чыгарганга аракет кылат. Ошентип Кудай Тааланы жок деп айтышлыгы менен жүрөгүн эс алдырат. Жок дегенден кийин дагы кайрадан бизди жаратпайт. Андыктан биз барып алып туруп Кудай Тааланын алдында эч кандай жоопкерчилик кылбайбыз. Кечээ күнү бир кишинин акысын тартып алган. Алгандан кийин бүгүнкү күнү жооп бериш керек эле. Ал тартып алгандан кийин эч ким билбей калды. Азыр баардыгы билет, жүрөт, бул киши жакшы деп ойлойт. Бияктан мисалы тегирмен салып коет, жана дагы бир жакшы иштерди кылып коет, бирок башка бир кишинин акысын жеп алган. Ошол нерсеге мен жооп бербеймин дешликке ал Кудай Тааланы жок кылыш керек да, кыямат нерсе деген жок, кайрадан тирилүү деген нерсе жок болуп атат дагы. Анан отуруп алып, ошол ишеничке батып алгандан кийин ясалу айяна яумул кияма. Сен айтып жаткан кыямат күн качан болот деген суроону айтып жатат. Качан болот сен айтып аткан, Кудайың айтып аткан кыямат, кайрадан тирилүү качан болот? Деп туруп алардын айткан суроолору болду. Фаида барикал басар. Ана бул жерден Аллах Таалам ошол алардын суроосуна жооп берип жатат. Качан болот десе, могул кадимкидей эле биздин өзүбүздүн көзүбүз, өзүбүздүн көзүбүз вахасафал камар ва жумиа шамс вал камар дейт. Караңызчы, адам баласы өз көзү менен баягы боло турган окуяны көргөн кезде, ал эмне нерсени? Баягы камар, күн менен ай экөө тең чогулуп туруп, биргеликте болуп туруп, камар күндү айдын нуру өчкөн кезде дейт да. Айдын нуру качан өчөт?
качан күндүн нуру жок болуп өчкөндө, бул нур күндүн нуру айга тийбей калган кезде айдын нуру өчөт. Андыктан күндүн нуру дагы өчөт да. Ошондо айтып атат бул жерде. Бул адам баласы өз көзү менен күндүн нурун өчкөнүн көргөндө дегени айдын нуру өчкөнүн көргөндө күндүн дагы нуру өчкөнүн көрөт дегени. Жана дагы жумиа шамсу вал камар, ал экөө биргеликте топ болуп калат, бир болуп калат. Жам болот, топтолот дегени. Ошол күнү сен айтып жаткан кыямат күн болот деп атат. Анык өз көзүң менен көрөсүң деп атат да. Өз көзүң менен көрөсүң. Якулул инсан, ошол кезде жанакы бул кыямат болбойт, качан болот деп Кудай Тааланын кайрадан тирилтип коюшуна ишенбей жаткан инсан айтат: Яума идин, ошол күнү. Айнал мафар, кайда качамын? Кайда кача турган жер кайда? Каяка качышыбыз керек? Мисалы, бизде могул жерде билебиз, мынакей могул здание турган болсо, бул зданиянын немесинде дуалына жазып койгон, эгерде өрт чыгып калган болсо, жер титирей турган болсо, баягындай чыга турган жерлерди тартып койгон. Мисалы, бул жерден чыгып басып чыгып кетсе болот, айнекти сындырып, эшиктен чыкса болот, жана да башка жерден чыгып кетсе болот. Ал эми ошол кыямат күн башталган кезде, күн менен ай чогулуп туруп, нурлары жоголуп кеткен кезде кайда качабыз деген суроону берип атат да. Бул жерден кача турган жок дегени да. Бул суроо кандай суроо? Айнал мафар дегени каякта качышлык, каерде мен ошол жерге барып качып кетейин, чыгып кетейин деген суроо эмес. Балким ошол кача турган жер жок деген мааниде болуп атат да. Өздөрү айтып атат. Мисалы, кинолордо дагы азыр көргөзүп жатышат. Мисалы, кандайдыр бир кинолордо кыямат күн болгон кезде баягындай суу каптап, жер жүзүн баарын суу каптап кетсе, бир канча алтындан мисалы акчасы көп миллиардерлер мисалы бир кемелерди, темирден кемелерди, подводный лодкаларды даярдап коюшкан, анан келип турган жерге отуруп алып кетип калып атпайбы сууда кеме неметипчи. Ошондой дагы кача турган жер жок болуп калат дегенди да. Бул кедей дагы кача турган жерди таппай калат. Бай дагы канчалык чириген бай болгон болсо да, жана дагы кемелерди даярдап койгон болсо дагы, же болбосо космоско учуп кете турган бир мисалы корабльдарды даярдап койгон болсо дагы, ал кишинин айта турган сөзү айнал мафар, кача турган жер кайда? Эч бир жер жок дегени. Калла, жок, эч кандай жок. Вала вазар, вала вазар. Вазар дегени бул жерде тоо деп да алсак болот экен. Вала вазар дегени бир дөң, бир чоң тоого да чыгып кетип туруп, ал жерден азаптан, жердин үстүндө болуп аткан азаптан кутулуп кете тургандай эч кандай тоо жок дегени. Бул бир. Же болбосо ошол эле кезде вала вазар дегени бул баягы адам баласы кыйынчылыктан кача турган жерди издөө деген мааниде. Ошондо кача турган жерди издеп жатып, баягы жүрөгүн таппаган себебиден жүрөгү дүкүлдөп, ошол баягы шектенип, ошол сөздүн маанисине батып, анан кийин эч бир кайта турган, кача турган, Аллах Тааланын азабынан кутула турган жер жок деген сөз. Вала вазар дегени ошол дөңчө дагы жок, куткарып кое турган, жана да Аллах Тааланын азабынан бир нерсе куткарып кала турган эч бир нерсе жок деген сөз. Иля роббика яума идинил мустақар. Бир гана бир жер бар. Ал эмне? Иля роббика, сенин кудайыңа. Эй Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, сага кайрылып айтып атат, пайгамбарга кайрылып атат, сенин кудайыңа кана ошол күнү мустақар, баягы качып барып истиқрар, орун таба турган жер бир гана ошол жер. Ал эмне? Ал болсо иман. Ал иман. Ла илаха иллаллах Мухаммадур расулуллах деген эле иман. Бул ошо имандын негизинде эле, эгерде кимде ким иман келтирген болсо, ошол гана турган жеринен Кудай Таалады, ошол Кудай Тааланын азабынан ал куткарылат деген сөз. Юнаббаул инсану яума идин бима каддама ва ахар. Мына ошол күнү, кыямат күн башталган кезде ар бир инсанга, могул жерде ар бир инсан, момундагы, капырдагы, ага кабар берилет дейт. Ар бирөөсүнө кабар берилет. Бима каддама ва ахара. Эмне нерсени алдын жасап туруп жиберген, эмне нерсени артка калтырган. Бул максат эмне десе,
Мисалы, капыр адам акыретке эмне нерсени жибердиң? Эч нерсени жиберген жериң жок деп кабар берилет. А эмне нерсени бул дүйнөгө калтың? Бардык нерсенин бардыгын бул дүйнө үчүн жасагансың, бул дүйнөдө калды. Ушул нерсе менен жазаланасың. Кылган ишиң бардыгы эмне? Бул дүйнө үчүн болгон. Кудай Тааланын ыраазылыгын издеген эмессиң. Андыктан жазасын бул жерден көрөсүң. Жана дагы эгерде инсан момун болгон болсо, бима каддама ва ахар дегени ага айтылат, эмне нерсени алдыга жиберди. Ал эмнени жиберди эле? Бир күнү бирөөгө садака берген, намаз окуган, ыйман келтирген, жакшылык иштерди кылган, кошуналарга жардам берген, ата-энесине жардам берген, жетимдерди баккан. Ал адат бир жолу кылып коюш эмес. Балким бул нерсени адат кылып алган да. Мисалы бир баланы кичинекейинен багып, жетим баланы кичинекейинен багып, ал болсо бутуна туруп кеткенден кийин эми ал уже өзү балалуу болуп кетти, өзүн үйлүү болуп, иш болуп калды, уже өзүнчө болуп калды. Жүрөгү дагы деле ошол кичинекей бир баланы багууга, жетим баланы багууга ооруйт да. Андыктан барып алып туруп кайрадан бир жаңы кичинекей бир жетимди табат дагы аны кайрадан өстүрөт да. Ошентип улам кылат. Мисалы бир адамды карызы бар адамды таап алып, чындыкта караса мойнунда олчойгон карызы бар. Ал карызын кутулган жардам берет дагы бул киши кутулуп туруп уже плюска кетти. Бул өзү бизнесмен болуп кетти. Бул өзү ушундай бир зекет бере турган акыбалга жетип калды. Алхамдулилла буну көрөт. Ошол эле кезде дагы жүрөгү ооруйт да. Баягы бир жетим карыздар адамды издешкечи. Дагы барып туруп бир карызы бар адамды таап туруп, ага кайрадан жардам берет, карызын төлөгөнгө ошентип тургузат, кыйынчылыктан чыгарат. Мына ушундай кайталанып турган иштер менен кылган иштер бима каддамат деген ошол. Алдыга жиберген иштерин бардыгын кабар берет. Сен ушундай кылгансың, сен ушундай бир кыйынчылыкта жүргөн адамды колунан кармап тарткансың, аны куткаргансың депчи, мисалы, канча деген жакшы нерселерди кылат. Ва ахара дегени эмне нерсени артка калтырды. Сен артка эч нерсе калтырган жоксуң. Себеп дегенде болгон нерсеңдин бардыгын Аллага бердиң. Малыңды дагы, мүлкүңдү да бердиң, жаныңды да бердиң, үй бүлөң менен, башы отуң менен Кудай Таала үчүн бердиң дейт да. Бардыгын бердиң, ахиретке бардыгын бердиң дагы, бул дүйнөгө эч нерсе калтырган жоксуң дейт. Же болбосо бизде 50-50 дагы бар да. Мисалы, алхамдулилла намаз окуйт, орозо кармайт, хажылыкка барат, умрага да барат, башкасын баарын кылат. Бул дүйнөсүн да кылат, бул дүйнөдө дагы жашоосун каалайт жакшы, алхамдулилла, ахиретти дагы каалайт, ахиретке дагы амал кылат. Андыктан бул дүйнөдө сен могу кылган иштериң бардыгы ахирет үчүн жасаган иштериң мына могулар, бул дүйнө үчүн калтырган иштериң дагы мына могулар деп туруп кабар берет. Бирок бир ушул жерде неме бар. Баягындай эми ахирет үчүн деп эле биз бардыгын берип коюп, бул дүйнөдөгү эч нерсе кылбашыбыз керекпи деген жок, андай эмес. Балким бул дүйнөнүн жашоосундагы амалдарындагы ахиреттин жашоосун кылсак болот деген мааниде да. Мисалы кандай? Эгерде бул дүйнөнүн ишин кылып атып деле ахирет үчүн кыла турган болсак, алхамдулилла, ал дагы ахирет үчүн болот да. Мисалы тамак жеп отурасыз, кадимкидей эле тамак жеп отурасыз, бирок эмне максатыңыз жөн эле ачкалыкты кетириш максатында эмес, курсакты тойгузуш максатында эмес, балким азыр ушул оокатты жеп алып туруп, ушунун күчү менен мен канча деген ниет эле кылып кое турган болсо, ошол дүйнөви иштер дагы ахиретке болуп калат. Мисалы өзүнө дагы акча алып калат. Эми мисалы баарын берип коюп анан өзү муктаж болуп калса дагы болбойт да. Бул мисалы бир канча тапкан акчасынын 2/10 дейли, 2/10 паланчага берели деген ниет менен паланчанын карызын төлөйүн, паланчага мындай кылайын. 8ден 10/8 бөлүгүн эмне кылат ал? 10/8 бөлүгүн мен кайра эле бизнеске киргизип туруп, көбүрөөк акча таап туруп, эмкиде ошол 10/2 бөлүгү бүгүнкү чыгаргандан 4 эсе 5 эсе көбүрөөк болот да. Андыктан 4 эсе 5 эсе адамдарга жардам бергенге күч кубаты жетет. Бүгүнкү күнү мисалы 40ка чыгып калып туруп, карасаңыз мисалы үй курганга жетишти өзү да, эми үй курганга жетет, бизнес кылганды да жетет. Анан кийин бүгүнкү күнү мисалы бир нерсе болуп, бизнестен айрылып, банкрот болуп калган болсо, ошол адам билсин, анда Кудай Тааланын берген күч кубаты бар. Бул бир нерсеге жетти.
анан колунан жеткен нерсесинен айрылып калган болсо, мисалы банкрот болуп, мында эч качан башын жерге салбасын. Балким Аллах Таалам буга бир күч кубат берген, ошол жолду да үйрөтүп койгон, кантип акчаны табышлыктычы. Андыктан бизнесмен адамдар бизнесин улантып кетип, өндүрүп кете бериш керек, бирок ошону ахирет кылыш максатында ниет кылсын, иншалла мал мүлкүн дагы Кудай Тааланын жолунда иштеткенге. Жана дагы өзүнүн балдарына дагы калтырып кетүү, себеп балдары дагы эртеңки күнү бирөөлөргө муктаж болуп калбастан, балким алар дагы өзүнүн атасына окшогон өтө колу ачык адамдардан болуш керек. Андыктан бима каддама дей турган болсок, алдын кылуу деген болсо, бул ахиретке жиберүү, иштерди ахиретке. Ал кичинекей иш болсун, чоң иш болсун, айырмасы жок. Алла үчүн кылынган иштердин бардыгы ахиретке кетет. Ахара дегени дагы бул дүйнөгө, ушул дүйнөгө калтырат, артына калтырат. Ошол ахиретке, бул дүйнөдөгү калган иши кайрадан ахиретке иштеп берүүчү болсун депчи. Андыктан бул жерде юнаббаул инсану дегенде, бул жерде момун инсан, Кудай Таалага толук ыйманы бар инсанга ал күнү кабар берилет. Эмне нерселерди алдын Аллах Таалага жибердиң, жана дагы эмне нерселерди артка койдуң, ал нерселериң дагы сенин артыңан барып турат дегени да. Көрдүңүзбү? Ошол эле балаңыз, ошол эле калтырып кеткен байлыгыңыз, жана да илимиңиз, жана эмне нерселер болбосун, артыңан кайра эле барат деген сөз да. Балил инсану аля нафсихи басира. Балким адам баласы өзүнү жакшы көрө билүүчү дейт. Эң эле жакшы, мисалы кээ бирде биз билебиз, жанын жеп калп айтат. Адам баласы, жок мен аны кылган эмесмин депчи. Ошол калп экенин биринчи очередде өзү билет да. Өзү билет адам баласы не нерсени туура же болбосо туура эмес айтып жатканын. Андыктан Аллах Таалам айтып атат: инсан, адам баласы айырмасы жок, эч ким эле капыр болсун, момун болсун, аля нафсихи өзүнү басыйры жакшы билет. Эмне көрө билет. Ал эмне нерсени кылып жатканын, эмне нерсени кылбай жатканын, бул эмне нерсе, эмнеге мындай кылды, себебин билет деп өзү билет. Сырттагы адамдар мүмкүн баягындай могу үчүн кылды деп, же болбосо тигил нерсе үчүн кылды деп бир нерселерди айтышы мүмкүн, күмөн кылышы мүмкүн. Бирок аныгын өзү билет дейт. Эмне нерсе үчүн? Мындайча айтканда, Алла үчүн кылып жатабы, же болбосо өзү үчүн кылып жатабы? Аны ал инсан өзү билет. Андыктан юнаббаул инсану яума идин бима каддама ва ахар дегени толук ага биз кабарын беребиз деп атпайбы? Эмне нерсени? Бул жерде кээ бирде инсандар келип алып мындай деши мүмкүн да: сен бул дүйнөдө капыр болдуң эле го. Жок дейт, мен ыйман келтиргем дейт. Эмне качан кантип ыйман келтирдим? Мен ла илаха иллаллахты айтпадымбы? Мен ушундай момундар менен чогуу жүрбөдүмбү? Же болбосо баягындай ошолорго жакшы көргөнмүн, аларга жардам бергенмин деген сөздөрдү айтышы мүмкүн ахиреттечи. Бул капыр жөнүндө сөз болуп атат да. Ошондо ага айтылат: балил инсану аля нафсихи басира. Балким инсан өзү жакшы билет эмне үчүн ал кылган. Чындыкта Аллага ыйман келтирип туруп, бул момундарга жардам берип жатабы, же болбосо бул ыйман келтирмиш болуп алып туруп, бул жерге келип алып туруп, момундардын арасында фитна кылып, ажырым неме кылып, же болбосо дагы бир кандайдыр бир жаман иштерди кылып жүргөнбү? Мисалы мунафык да. Мунафык. Жана дагы кээ бирде момун киши деле, бул жерде момун эместер да бүтүрдүк. Эми момун киши деле өзү жакшы билет деп атпайбы? Мисалы кээ бирде мындай болот да, сыртынан карасаң аябай бай адам. Чындыкта бай да. Анан кийин могу күнүндө бизге сапка келет. Отурат. Анан биз бияктан туруп айтабыз да: туугандар, могу мечитибиздин светин төлөш керек, жанагы светин, суусуна төлөш керек, налогуна төлөш керек десе, бардыгы 100 сом, 200 сом, бирөөсү $100, бирөө 5000 сом ошондой чыгарып отурса, бул эч качан 1 сом сокур тыйын салып койбойт да. Бирок бай адам, билебиз бай. Аны болсо биз көрөбүз, анан чогулуп өзүбүзчө туруп калганда жаман көрүп, артынан сүйлөбөсөк да бир жаман көрүнүш бар да. Бирок ошол киши өткөн кезде, ошо жаназасын окуган кезде көрсө бир 500-600дөй бир жетим балдар артында туруп алып жаназа намазын окуйт. Кээ бир учурлардачы.
канча деген жесир аялдар келип алып туруп ошондо ыйлап кошогун айтып көшөгөнүн ар жагында отуруп калышат. Канча деген эркек жигиттер баягында тизилип калышат, канча деген талабалар келип чыгып көрсө, ал болсо силердин баягы бир 30 000 сом, 20 000 сомду чогултуп атырган кезде бир сууга бул болсо 100 000 деп, 200 000 деп элдерге көрсө таратып жүргөн болот да, элге көргөзбөй. Баягындай жетим балдардын, жетимдердин муктаждыгын бүтүрүп, жесирлерге бүтүрүп, анан талабаларды канча деген балдарды окутат, 200-300 доллардан берип, ай сайын Египетке же болбосо башка жакка жиберип, канча деген балдарды окутуп койгон дейт. Тааныбайт өзү делечи. Ушундай баланчап студент бар экен, ошону ушунда айына мисалы 500 доллар жиберип туруш керек экен дейт. Бул бирөөнү эмес, 5-ону, 10-ону, 20-ны багып жүрөт да, талабалардычы. Ал болсо бул жака келип алып туруп караса, бир 20-30 адам бар, ар бирөөсү 1000 сомдон чыгара турган болсо, бул жерде мечиттин 30 000 сому суусу бүтүп кала берет. Андыктан буга көңүл бурбастан ал барып алып туруп башка нерсе кылат. Ана ошондой. Балил инсану аля нафсихи басира. Биз ойлойбуз, ал киши зыкым депчи. А бирок чындыкта ал колу бизден дагы ачыгыраак болот. Ал өзү билет эмне нерсени кылып жатканын. Көрдүңбү? Андыктан бул жерде көрдүңүзбү? Бул жерде инсан дегенде эки тараптуу болуп калып атат да. Жакшы дагы, жамандык да болуп. Валау алqa маазира. Эми кайра эле бул жерде баягы капыр. Валау алqa маазираху. Эми бул келип алып туруп өзүнүн үзүрлөрүн айта баштайт да. Үзүрлөрүн. Көптөгөн үзүрлөр, ар бир кылган ишине үзүр табат, шылтоо табат. Мен момдай болгон элем, тигинтип калды эле, момдай болуп калды депчи. Максаты эмне? Максаты жанакы Кудай Таалага ишенбестен кылган жумуштарын не кылат, шылтоосун таап туруп, ошону жаап кетиш болуп атат да. Башында айтпадыкпы, бул Кудай Таалага иман келтирбегендиктен, кайра жаралуу күнүн жок дегендиктен келип алып туруп, ал күнөө кылып атпады беле? Же балким ал күнөөсү көбөйүп кеткен себебиден кыяматка барганды каалабагандыктан ал кыяматты жок деген да. Эми осы кыяматка түшүп калды да. Кыяматка түшүп калгандан кийин ал эмне дейт? Ал өзүнүн кылган иштерине бардыгына шылтоолорду алдына айта баштайт, шылтоосун айта баштайт. Мен мына могу себептен кыла албай калдым, жана түгүндөй себептен кыла албай калдым, жана дагы талашат. Ошондой шылтоолорду айтса дагы биз билебиз дейт, ал инсан өзүнүн чыныгы шылтоосун, чыныгы себебин, эмне себептен ал нерсени кылганын ал жакшы билет дегени. Бул жерге чейин ошол баягы пайгамбар алейхиссаламды келип алып туруп, сенин айтып жаткан кыямат күнүң качан болот деген суроого жооп берди. Мына ушул аяттардын баарынчы көрдүңүзбү? Эми бул жерден баягы пайгамбар алейхиссаламга Азраил алейхиссалам келип туруп, Жабраил алейхиссалам келип туруп, ага вахи Куранды түшүрүп жаткан акыбалы. Ла тухаррик бихи лисанака лита'джала бихи. Бул жерде буйрук болуп атат, тыюу болуп жатат. О Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, сен Жабраилди вахи түшүрүп жаткан кезде анын айткан сөздөрүнө артынан кайталап тилиңди кыймылдатпа деп атат да. Бул жерде эмне нерсени түшүнөбүз? Бул жерде тыюу качан болот? Тыюу бир иш аткарылгандан кийин болот да. Андыктан биз бул жерден түшүнүп жатабыз, пайгамбар алейхиссалам Жабраил келип Куранды айтып аткан, ар бир айтып аткан кезде ага кошулуп алып туруп, ал Куранды, аяттарды окуган. Артынанчы тили менен кадимкидей эле уккан нерсесин окуп атат. Андыктан бул жерде Аллах Таалам буйрук берип атат, антип тилиңди кыймылдатпа деген буйрук болду. Эми бул жерде суроо пайда болуп калат да, пайгамбар алейхиссалам эмне себептен бул кыймылдатты? Бул бир суроо. Анан экинчиден ошол тилин кыймылдатып турса, Жабраил алейхиссаламга эмне тоскоолдук кылып атабы? Ал алып келаткан нерсесинен адашып кетеби? Ошол айтып аткан Кудай Тааладан алып келген нерсени туура эмес жеткизип алабы? Же кандай болуп калат деген маани болуп атат да. Бул тыюу кылуудан максат эмне? Бул жерде көптөгөн алымдар өзү ар кандай көп ойлорду айтып отурат. Биринчиден лита'джала бих дегени ошого тездикти жетип, артынан жетиш максатында Жабраил алдыга өтүп кетип, бул артта калып калыш максатын калып кетпесин. Андыктан бул жерде
пайгамбар алейхисалам уккан нерсесин жаттап калайын деген ниетте кайталаган деген да ойлор бар. Андыктан биз аны кайталабаган кийинки аяттар инна алайна жам'аху ва кур'ана. Биздин мойнубузда, сенин жүрөгүңдө, сенин төшүңдө Куранды толук кылып чогултуп берүү биздин милдет, жана дагы аны кайрадан сага окуп берүү биздин милдетибиз деген бир болуп атат. Бул бир маселе. Экинчиден, бул жерде мисалы баардыгыбыз билебиз да, жаңы бир ыр келген болсо, аны кунт кылып угабыз. Бирөө мисалы бир ырды же болбосо бир ыр саптарды, манасты биринчи жолу окуп аткан болсоңуз, анын артынан тилиңизди кайталап жарыша албайсыз. Аны жөн гана тыңшайсыз да. Мындайча айтканда биринчи жолу окуп аткан болсоңуз да, биринчи жолу окуп аткан кезде эч бир адам тили менен ал нерсенин артынан кайталабайт. А неге бул жерде кайталап жатат десе, пайгамбар алейхисалам бул нерсени билген деген дагы ой болот да. Бул кандай десе, биз билебиз баягы Куранда эки түшүшлүк бар. Биринчиси толук түшүү болуп эсептелет. Анан кийин экинчиси болсо 23 жылдын ичинде сүрөсүндө айтканбыз биз, Кадыр сүрөсүндө Рамазан айында баягы Кадыр кечесинде Кудай Таала пайгамбар алейхисаламга толук бир Куранды толугу менен жүрөгүнө түшүргөн деген маселени айтканбыз. Андыктан анда толук Куран алдында бар болгондуктан ал болгону эле билбейт. Бүгүн эмне кайсыл сүрө түшөрүнчү. Келип эле караса Кыямат сүрөсү түшүп атат. Кыямат сүрөсү түшүп аткан кезде баягы алдыдагы болгон информациянын негизинде баягы Жабраилдин айткан сөздөрү менен артынан ээрчип аткан себеби ошол. Андыктан сен антип ал менен жарышып, аны кайрадан артынан кайталашлыгыңа эч кандай кажет жок дегени ошол болуп атат да. Болгону толук түшүрүү болгон, өз-өзүнчө Куран аяттары өз-өзүнчө түшкөн эмес деген маани болуп атат дагы. Ошондуктан ла тухаррик бихи лисанака литаджала бих деген ошол мааниде болот дейт. Андыктан алдын ала берилген, түшүрүлгөн Курандын негизинде сен билип алып туруп, азыркы түшүп аткан сүрөнү артынан кайталап отурба. Уккунуң, сага ушул азыр келип аткан сүрө мына могул. Сен алдын билесиң, Кыямат деген сүрө болгон, ошол Кыямат деген сүрө бүгүн азыр түшүп атат. Андыктан анын артынан неме кылба. Инна алайна жамааху дегени ошол толук түшкөн Куранды ар бирөөсүн өз-өзүнчө келип туруп толуктап беришлик биздин мойнубузда дейт. Ва Кур'ана, анан ошол толук болгон Куранды ар бирөөсүн окуп берүү сага, ар бирөөсүн окуп берүү биздин мойнубузда деген маани болуп калат. Фаида каранаху фаттаби Кур'ана. Эми эгерде биз ошол Куранды, аятты, же болбосо сүрөнү окуган кезде сага келип түшүрүп, Жабраил алейхисалам түшүргөн кезде, эмне нерсени түшүргөн болсо, Жабраил алейхисалам окуп берген болсо, ошонун артынан ээрчип кете бер. Ошонун артынан ээрчип кете бер дейт. Сумма инна алайна баяна. Жана дагы биздин мойнубузда ал аяттарды баян кылуу, тафсир бул жерде мындайча айтканда ошону түшүндүрмөсү биздин мойнубузда. Жөн эле биз сага мынтип эле келип түшүрүп коюп эле түшүндүрбөстөн эле кетип калыш эмес, балким аны дагы сага ар бир аятты, ар бир сүрөнү, максатын жана башка нерсесин түшүрүп беребиз деген. Бул дегени баягы пайгамбар алейхисалам келип туруп өзүнүн сөзү менен кээ бирде бул аят мындай деген маани берип, түшүндүрмө берип жатпайбы? Мына ошол нерсе. Сумма инна алайна баяна деген ошол. Бул дагы пайгамбар бир сүрөнүн түшүндүрмөсүн, тафсирин өзүнөн өзү кылбайт. Балким аны дагы Аллах Тааланын буйругу менен, Аллах Тааланын уруксаты менен, бул түшүндүрмөсү менен анан бизге жетип отурат дегени. Калла бал тухиббунал ажила. Но калла дегени баягында жок, андай эмес дегени мааниде берилет. Же болбосо калла дегени акыйкатта деген дагы маани берсек болот да. Ошондо калла бал тухиббунал ажила деп туруп бул кайрадан баягы капырларга келип атат. Капырлардын айткан аларга айтылган сөз. Балким алар эмне дейт? Тухиббунал ажила. Мына бул дүйнөнү жакшы көрүшөт дейт. Мына бул дүйнөнү жакшы көрүшөт. Ахиретке эч кандай баргысы келбейт. Эмне себептен жанада айтып кеттик, алардын алдына кылып койгон жумуш кылган иштери үчүн, күнөөлөрү себебиден, күнөөлөрү көбөйүп кеткен себебиден, алар ошол көбөйүп кеткен күнөөнү кылып берген себебинен аң сезиминде
аң сезиминде ошол күнөөлөргө жооп берүү өтө оор экенин түшүнүп турат, билип турат акыйкатта билет. Ар бир кылган ишине кантип жооп берем деген ой кетет дагы, андыктан ал жака баргың келбейт, кыяматка баргысы келбейт дагы, бул дүйнөнү жакшы көрүп калат. Бул дүйнөнү жакшы көрүп калат да, мына Аллах таалам айтып атат. Калла, акыйкатта алар бул дүйнөнү жакшы көрөт дейт. Тездик күндү жакшы көрөт. Бул дүйнөдө жакшы жыргап алса, жакшы жашоо болсо, бай болсо, эч кандай оорубасам, бардык каалаган нерсем болсо, мындай жакшы бир аял болсо, жакшы бир күйөөм болсо, жакшы балдар болсо, машинам болсо, үйүм болсо деген ар кандай бир жакшы деген нерсенин баардыгын жакшы көрөт дейт. Ал эми кылган жумуштарына жооп бере турган ахиретти тышташат. Каалабайт. Аны ойлошулукту дагы каалабайт. Ал жака барышлыкты дагы каалабайт, андыктан өлүмдү дагы эңсебейт. Бир күн өлүп каласың десе, эмне өтө коркот да, себеп дегенде жоопкерчилик күн башталат. Ужуху яума идин назира. Кайрадан баягы бул жерде айтпадык беле? Ясалу айяна яумул кыяма дедик, а? Бул жерде кыяматты алар келип алып туруп, ошо күнөөгө батып алганда гана пайгамбарды шылыңдап, "О, сен айтып аткан кыямат күнү качан болот?" деди да. Ана Аллах таалам буякта жооп берди. Анан кийин айтып атат, ошол күнү, кыямат болгон күнү адамдар экиге бөлүнөт. Бири ужуху яума идин назира. Бир жүздөр дегенден максат адамдын жаны, руху болуп атат, нафсысы болуп атат да. Бул жерде баягы бир бөлүгүн айтып туруп, максаты бардыгы, ирадатул кул болуп атат да. Зикрул жуз, ирадатул кул. Бир бөлүгүн айтат дагы, калган бөлүгүн баарын толугу менен максат кылат. Мындайча айтканда сиздин жүзүңүздү айтып атат да, максат толук турпатыңызды айтып атат. Ужу, жүздөр дегенде эмне? Анфус, рухтар, адамдар, бейишке бара турган адамдар, ошол күнү, силер сураган күнү, качан тозок болот дедиңер эле, ошол күнү назира дегенде баягы Аллах тааланын берген кереметтери, саваптору, кылган иштеринин сооптору, бул дүйнөдө бир жакшылыкты кылды эле, акиретте Аллах таалам канча эсе чоң көп нерсе берет деп ниет кылган нерселердин баардыгына жетти дейт. Ошонун баардыгына көрүп, кыяматта ала турган сыйлыгын, сообун алып көргөн убакыт дейт. Иля роббиха назира. Кереметтерге толуп, сыйлыктарга толуп, соопторго толуп калып, кылган иштердин баардыгын сообуна калды дагы, анан кийин ошол кезде өзүнүн кудайына, жанакы вужухтун кудайына деген адамдардын, ошол ыйман келтирген адамдардын кудайына, өздөрүнүн кудайына назира карап турат деген. Жүзмө жүз карап турат деген. Бул жерде ошо түз маанисин ала турган болсок, Аллах тааланы түз көрүү деген маани болуп атат да. Макулбу? Бул жерде албетте көптөгөн маанилер айтылган. Бирөөсү мисалы Аллах тааланы толук көрүү деген, мисалы пайгамбар алейхиссалам мындай дейт. Иннакум, албетте силер деп туруп сахабаларга айтты. Анан кийин сахабалардан кийин дагы кыяматка чейин ар бир момун инсанды айтып атат. Иннакум, силердин баардыгыңар сатарауна роббакум, өзүңөрдүн кудайыңарды көзүңөр менен көрөсүңөр. Яумал кыямати, кыямат күнү дейт. Кама тараунал камара лайлатал бадр. Лайлатул бадр дегени 14-түн. 14-түн түнү ай толук болуп калат да. Карасаң чокуңда турат да, бардык жерден, кайсыл жерден карабасаң, ал нерсени ар бирөөсү топтогол кылып көрөт да. Эч бир кемчиликсиз, эч бир адам бири-бирине эч бир зыян келтирбестен, ушундай эле көзүн көтөрсө эле айды көрөт. Ошол сыяктуу силер өзүңөрдүн кудайыңарды көрөсүңөр, бири-бириңерге зыян келтирбестен, бири-бириңерди тосуп калбастан Кудай тааланы көрөсүңөр деп. Бул бир мааниси болду. Экинчи мааниси иля роббиха назира дегенде, бул жерде иля мунтазир деген, назира дегени мунтазир деген мааниде, мунтазир деген эмне десе, күтүп туруу деген мааниде. Эмне нерсени күтөт десе, баягы
силерге берилген сооптордун баардык кылган иштериңдин баардыгын алдың да, мисалы канча жыл намаз окудуң, ошонун соопторун баардыгын алдың, орозонукун алдың, зекетиңдикин алдың, садакаңдыкын алдың, баардык кылган жакшылыктарың баардыгы бүттү дагы эч нерсе калбай калган кезде артыгыраак дагы бир соопторду берүүсүн күтүп калуу деген мааниде болуп калып атат да. Ошондо иля роббиха дегенде иля ниъмати роббиха болуп калып атат да. Кудай Тааланын бере турган неаматтарына, артыкча бере турган неаматтарын күтүп калуу деген мааниде болуп калат дейт. Мындай дагы адамдар тафсирлеген алымдарыбыз бар. Бул бир топ. Экинчи топ. Ва вужуху яума идин басира. Дагы бир топ адамдар болот. Дагы бир топ адамдар. Алар да ошол эле жүздөрүнөн максат эмне? Нафстары, рухтары, ошол жандары, өздөрү. Ар бирөөсү яума идин ошол кыямат күнү не Кудай Тааланы абиса дейт, баягындай кыяматта көрүп атат да эмне нерсенин кылганын. Бул дүйнөдө ар бир кылган жамандыгына, биринчи эле жамандыгы Кудай Таалага ыйман келтирген жери жок. Же болбосо капыр болду дагы, же мунафик болду, же мушрик болду, же дагы бир нерсе болду да. Эми болсо Кудай Тааланын алдына келгенде ал ошол нерсе жазасын көрүп атат. Ошол кылган ар бир жамандыгынын көрүүдөн капаланып, баягындай кабагы бүрүккөлүп, өзүн өзү баягындай кысып калган акыбалы болуп атат да. Балким алдыга жылгысы келбейт. Ошол азаптарга баргысы келбейт. Ушундай өзүнө өзү кирип алган, баргысы келбейт да, биякта азаптарга жолуккусу келбеген акыбал болуп калды дейт. Тазунну, анан аларда гумон кылат. Айюф ала биха факира. Могул жерде тазунну анна менен келди. Тазун зан деген гумон деген сөз араб грамматикасында эгерде ошол гумон зан деген сөз эгерде анна менен келе турган болсо, бул якин дегенди түшүндүрөт. Якин. Анык билип калышты деп атат да. Бул жерде баягы күмөнү якынга айланды деген сөз да. Бул жакта жашап жүргөн кезде кыяматтын качан болот деп койчой деп баягы ойлонгусу да келбей жатпады беле. Кичинекей кыпкындай күмөн да кылгысы келбей жатканда, ошол кичинекей кыпкындай деген ниети бүгүнкү күнү якынга айланып калды деген сөз да. Көрдүңүзбү? Тазунну ай юф'ала биха фaqira. Булар ушунчалык ишеним менен билип калышты, аларга жамандык болот дегени. Фақира дегени бул шар маанисинде, ал эмне экен? Ал жамандык деген сөз. Буларга бир жаман нерсе болот деген сөз. Ал анык билип калды, булар азыр азапталынат деген сөз. Жамандык дегени бул жерде эми ошол Кудай Тааладан келе турган азап болуп калды. Андан кийин Ида балагати тарақия. Калла андай эмес деген, бул жерде жана да айта кеттик, калла эки түрдүү болушу мүмкүн. Жок, андай эмес, же болбосо акыйкатта деген мааниде алсак болот. Акыйкатта ида балагати тарақия дейт. Бул эми баягы кыямат күн, баягы күн менен ай айттыга нурларын жоготуп коюп, анан кийин экөө чогулуп калып атат. Эми чогулуш кандай болот десе, же чындыкта эле бири-бирине тийишет, же болбосо мындай болуп, же кандай бир чогулуу болот, чогулуу болот. Ошол кезде баягы кыямат күн башталып атпады беле? Ошол кыямат күндө башталып жаткандагы айнал мафар, каяка качам, кайсыл жерден барып туруп, кайсыл жерден качып кетсем болот, эч жерден качканга болбойт деп туруп, ошол жерден жанын чыгып аткан жери дейт. Тарақи дегени могул кекиртектин жанындагы могу жердеги тамырларды айтат. Ошол жаны, анын жаны, ошол кекиртекке келип калган кезде деп атат да. Бул жерде Аллах Таалам сүрөттөп атат да, биз түшүнүшүбүз керек. Баягы адам чуркап жүрөт, бул жака, тигил жака бир жерден бир качып чыгуу жолду издеп атат, тияка барат, үйүнө кире качат, бир тоого качып, жана да айтты го, вала базар депчи. Бир тоо дагы жок, бир тоого чыгып алып, ал жерде Кудай Тааланын азабынан сактанып кала тургандай. Эч бир жерди таппай калды. Тияка качат, бияка качат, анан кийин жанын чыгарып аткан акыбалы да. Ида балагати тарақия, жаны ушул кекиртегине келип калганда. Кекиртек дегенде биз эми кыргызча кекиртегине деп коебуз, бирок бул жерде могу кекиртектин жанындагы күрө тамырды айтат. Ошол жерге жаны келип калгандай дейт. Анан кийин вакила, анан айтылынат, ман ким рақин дейт. Эми бул жерде эки түрдүү болот да. Биринде өзүнүн эле үй бүлөсү,
өзүнүн эле үй бүлөсү. Бул ушунчалык жаны тикиртеңине келип калып, же өлүп калган жок, же болбосо тирүү эмес да. Анан жанындагы турган же жакыны болот, келинчеги болот, же балдары болот, ошол келип туруп эле сүйлөп атат да. Ким буга эми жардам берип, буну куткарып калат деген баласын айткан сөзү. Ким буга рукия, биз мисалы рукия деп коебуз го, рукия окуп койчу деп, ошого дем салып койчу деген сөз. Ким буга дем салып, буну жанын алып калат деген сөз. Ким буга дем салат эми? Эч ким сала албайт дегени да. Эч ким сала албайт. Бул бир. Же болбосо буну баягы жаны чыгып аткан кезде малаика айтат дейт. Кыйла ман рақин дегени ким бунун жанын алып кетет дегенде периштелер жакшы баягындай бейишке алып кетүүчү периштелер же болбосо тозокко алып кетүүчү периштелер. Кимиңер келесиңер деп атат да. Ошентип баягы тияка чуркап, бияка чуркап, эч бир кутула турган жер таппай калып туруп, анан кийин жаны чыгып бараткан кезде ушундайнан эле узунунан жатып берип, жаны чыгып аткан кезде ошол бала, ошол кишиге карап туруп периште айтып атат. Эми сени ким, кандай периште алып кетет деп туруп периштелерге карап атат. Сен жакшы адам болгон болсоң, жакшы бейишке алып кетүүчү периштелер алып кетет, же болбосо тозокко алып кетүүчү, жаман болгон болсоң, тозокко алып кетүүчү периштелер келип жаныңды алып кетет деген сөз. Вазанна аннахул фирак. Жана жаңы айттык, зан деген сөз анна менен келе турган болсо якин маанисин берет. Чындыкта анык билип калды. Фирак деген ажырашуу. Бул дене менен жандын ажырашуу күнү келип калганын анык билип калды дейт. Буяктан жаны чыгып келе атат, өлө албай жатат, буяктан периштени көрүп атат, периште ага айтып атат, сени кайсы периште алып кетет? Же тозоктун периштеси, же болбосо бейиштин периштеси алып кетет дегенде анык билди дейт. Бул жанымдын денеден ажырай турган күн ушул заман келген, ушул турбайбы деп бул анык ишенип калды. Вал таффати саaqu bis-saaq. Жанадагы сан менен сан неме баягы сандан ылдый шыйрак баягы неме эки неме бут эмне деп коет эле. Ошо өйдөрак мо кызылашкан эт бар го, мо эт. Балтырбы? Эки балтыр бири-бирине тийишип калган убакыт дейт. Эми бул жерде максат эмне дегени? Буну бир канча маанисин чыгарсак болот экен. Чындыкта өлүп атканда адам эч кандай эч нерсе кыла албай калат, эки буту кыймылдабастан ушундайдан түз болуп калат деген эле түз мааниси ошол. Эки балтыры бири-бирине тийишип калган убакыт. Дегени эч бир аракет кыла албай каласың, эч бир качканга дагы убактың жок, качканга дагы алың жок. Ушундай акыбалга жетип калды деп атат. Бул бир. Же болбосо валтаффати саaqu bis-saaq дегени бул айласы жок болуп калган акыбал. Айласы жок болуп калган акыбал. Эч бир чарасы жок болуп калганда арабтар ушундай айтат экен да, баягы бир балтыр экинчи балтырына тийишип калды деген сөзү ошол эч бир чарасы айласы калбай калды деген сөз. Бул бир. Жана дагы башка бир мааниси берет экен, жок. Бул валтаффати саaqu bis-saaq дегени жакшылыгы менен жамандыгы, эгерде бир адамдын жакшылыгы бар болгон болсо, алхамдулилла, бейишке барат деп неметкен болсо, анда жакшылыгы менен жамандыгы экөөсү бири-бирине эмне эсептелинип калган убакыт дейт. Жакшылыгы өзүнчө, жамандыгы өзүнчө эсептелинип калган убакыты болуп калат. Ва иля роббика яума идинил масаaqu. Эми ошол кезде өзүнүн кудайына ошол күнү, эми өтүп аткан күн, кыямат күнгө байланып жатат. Эмне? Ал өтүп аткан кезде өзүнүн кудайына масаaqu дейт. Бул да эмне дегени десе, Аллах Таалага жакшы пендеси дагы, жаман пендеси дагы Аллах Тааланын алдына келип турду деген маани. То есть бая жакшысы дагы, жаманы дагы келди дагы Аллах Тааланын алдына келип бардыгы тизилип калган убакыт дейт. Жакшысы дагы бардыгы махшарда турат деген мааниде. Анан ошондон кийин анан масак деген эмне? Саук деп баягы
Mahşарда çoğulтуп алып туруп, анан кийин силер бейишке барасыңар, силер тозокко барасыңар деп бөлүнгөндөн кийин бейишке баруучуларды өзүнчө алып кетет периштелер. Периштелер жакшы сый урматы менен бейишке алып кетет. Бул масак болуп атат. Анан ошол эле кезде жамандарды баягы пешенесинен бел кылган иштеринен не юрафул мужримуна бисимахум дейт. Мо пешенесинен эле билинип калат дейт күнөөкөрлөр. Юхазу бин наваси вал ақтам. Алардын пешенесинен кармап периштелер ушундай эле кармап туруп эле сүйрөп кетет. Анан жок бирөөсүн сүйрөп баратса эле экинчиси жатында турган адам качканга аракет кылат да. Бул жанында турган адамды сүйрөп кетип бараткан болсо буну жөнүп туруп бермек беле. Бул качат. Бул качканда эле шыйрагынан кармап туруп эле буну да сүйрөп кетет дейт. Анан үчүнчүсү болсо такыр эле так секирип баратканда кээ бир периштелер келет, эки бүктөп алып кетип калат дейт. Башындагы бутун да кармап туруп, эки бүктөп көтөрүп кетет дегени да. Чогуу башынан дагы, анан кийин бутунан да кармап туруп сүйрөп кетет дейт. Анан кээ бир алымдар эми кээ бир кишилер айтат, мынакей ушул юрафул мужримуна бисимахум, пешенеси менен адамдар күнөөкөрлөр таанылат дегенден кийин юхазу бин наваси деп атпайбы, чекесинен кармалат депчи. Андыктан биз чачыбызды алып жүрүшүбүз керек. Неге дегенде периштелер бул жерден кармап туруп сүйрөп кетет. Андыктан буну чачты лысый кылып жүрүш керек деген сөздү айтып жүрүшөт да. Бул туура эмес өзүчү, негизинен эле туура эмес. Ал жерде пешенеңде чачың барбы, жокпу, айырмасы жок ал жердечи периштеге. Баягы космосту кайтаруучу бир нерсе деген бир кинолор жүрбөйбү? Ошондо баягы бир чоң бир адам келип туруп, бир учуп жүрүүчү адамды кармап алып туруп, анан чекесинде могу жерде таш бар эле да, аттарын эсинде жок. Ошону монтип туруп эле алган кезде чекесин баардыгын сындырып туруп эле жулуп албадыбы? Эми бул жөнөкөй бир мындай дөң болуп атат да. А бул периште. Ойлосоң, чекеңде чачың барбы, жокпу, айырмасы жок. Ушундай эле кармаганда колдору ушул пешенеңе кирип кетет. Ал пачың менен кашып баардыгын сүйрөп кетет деген сөз да. Макулбу? Андыктан чачыңды алып жүрүш керек деп бул аяттарды алып келип далил кылганына эч кандай кажети жок. Макулбу? Анан дагы бир суроо да. Эгерде пешенени чачын алып коюп, анан кийин периштелер ошондо кармай албай кала турган болсо, анда бутуңарды деле кесип салбайсыңарбы? Себептен юхазу бин наваси вал ақтам деп атпайбы? Пешенесинен да кармайт, буттарынан да кармайт деп атпайбы? Бутту да анда кесиш керек болуп калат, периште кармай албай тургандай болсун да. Андай болбой калат. Макулбу? Бул далилди алып келиште кажети жок дейт. Андыктан айттык, яумаидин ал-масак деген масак не экен? Махшар немеси саук, эки жакка айдала турган, бейишке кете турган, жана дагы тозокко кете турган убакыт. Фала саддака вала салла. Эми бул капыр кыяматта Аллах Тааланы бар экендигин биринчи жалганга чыгарган, тастыктаган эмес, жана пайгамбар айткан сөздөрдүн баардыгын жалганга чыгарган. Пайгамбар келип туруп, ахирет бар, койгула мындай, Кудай Таала ыйман келтиргиле десе, Алла айткан сөзүн шылдыңдап, сенин айтып аткан кыяматың качан болот? Дагы бирөөсү келип алып туруп, эгерде сенин айткан Кудайың чын болсо, анда азыр мага башыма таш жаадырсын дегендери да чыккан да, өткөн сабактарды өткөнбүз. Ана ошондой сөздөрдү айтып туруп, вала саддака деп атпайбы? Биз айткан сөздү алар эч качан тастыктаган эмес. Шылдыңдаган алар. Вала солла, жана биздин момундардын катарына келип алып намаз окуган эмес. Намаз окуган эмес, бизге кошулуп алып туруп намаз окуган эмес, баш ийген эмес. Бул жерде намаз дегени бул ошол ибадаттардын эң маанилүү, эң зарылын айтып атат. Ошонун ичинде эле намаз окуган эмес, орозу да кармаган эмес, зекетин дагы берген эмес, жакшылык да кылган эмес, бир жетим балага жардам берип коеюн деген ойда болгон эмес. Тамагы жокторго тамак берип коеюн деген да ой болгон жок. Болгон эмнелерди кылган? Жалман иштерин баардыгын кылган, казиного барганды кылган, карта ойногонду, арак ичкенди каалаган, жана дагы көптөгөн нерселерди кылган. Эки жүздүүлүк кылган, адамдарды уруштуруп койгон, бузукулуктарды кылган, жана дагы көп нерсени кылган. Үстөмдүккө акча берген. Ана ошондой нерселердин баардыгын кылгандагы намаз окуган эмес, ибадат кылган эмес дейт. Лакин каззаба ва тавалла. Ал биз айткан сөздөрүбүздүн баардыгын жалганга чыгарган, жана дагы бизден жүз буруп кеткен. Ахиреттен жүз бурган, Кудай Тааладан жүз бурган, пайгамбардан жүз бурган. Сумма захаба ила ахлихи ятаматта. Жана жөн калбастан
бизди жалганчыга чыгарып койбостон, бизден жүз буруп кеткен ас келгенсип, үйүнө барып алып дагы өзүнүн келинчеги менен балдары менен отурган кезде мактанып, паланчаны тигинчөнү деп мен ушундай кылдым, ана мындай кылдым деп баягы жерден сыймыктанып айткан. Мисалы да, жөнөкөй мисал. Эки капыр отурат, мисалы ошол Меккенин bir базардын bir четинде отурат да, бул жерден момундар кетип бараткан болсо, карасаң мына шалпайып кийгендерин карасаң, болгонун тапкан, болгонун кийет да. Силерге окшоп мисалы костюм-шим кие албаса, кедей болсо мисалы жакшы баягында Gucci, Mucci деген кийимдерден кие албаса, акчасы жетпесе эмне кылсын эми? Жанакы китайский кийимди кийет да анан кийин, туурабы? Шалдырган, булдырган, үтүктөгөнгө мүмкүнчүлүгү жок болсо, ошону кетип эмне кылсын? Эми ошол нерсе шылдыңдаш керекпи? Бул экөө келип алып туруп, ошол кетип бараткан адамдарды шылдыңдагандагы, ошол шылдыңдаган ар бир айткан сөзүн келип алып туруп келинчегине айтып берип атат да. Өзүнүн балдарына айтып берип атат, туугандарына айтып берип атат, байкесине, атасына, жана дагы башкаларына, биз экөөбүз паланча экөөбүз турдук эле, бүгүн базарда паланчалар ушинтип өтүп кетип атканда биз аларды ушундай кылдык, тигиндей кылдык деп мактанып, жана дагы башка нерсе кылып, маскаралап атат. Аула лака фа аула. Жанакы мен башында айта кеткен Абу Лахабты Меккеде Кабадан чыкса эле, пайгамбар алейхиссалам чыкса эле, Абу Лахаб турган болот. Абу Лахабтын эки колун ушундайдан кармап туруп эле аула лака фа аула, сумма аула лака фа аула деп туруп, ошол жерде пайгамбар ушу сөздү айтат. Бул эмне? Ана ушуну айткан кезде Абу Лахаб айтты: "Сен мени коркутуп атасыңбы? Сен ушул кичинекей бала, өзүнөн кичине да булчу. Ойлосоңуз, мисалы, сиздин бир тууганыңыздын баласы келип алып, сизди ушинтип бир жакшы бир кандай бир сөздөрдү сүйлөсө, о кичинекей баланы ойлойсуң да, мисалы, эмне болду депчи. Ошондой эле кылып, бул жерде өзүнү чоң сезип, пайгамбар алейхиссаламды, пайгамбарга жетип калган, 40 жаштан өйдө болгон адам. 40 жаштагы адамды келип алып туруп кичинекей санап, сен мени коркутуп атасыңбы дейт. Анан кийин бул аяттар чыгат да. Аула лака фа аула, сумма аула лака фа аула. О Абу Лахаб. Бул деген каргыш. Вайлун лака, бактысыз, сага ушул нерсе жетиштүү. Ушул каргыш жетиштүү. Аула лака фа аула. Жана дагы каргыш болсун. Сумма кийин дагы каргыш болсун деп Аллах Тааланын сөзү келип атат. Дагы сага каргыш болсун, дагы каргыш болсун деп 4 жолу каргыш келип атат Абу Лахабга. 4 жолу каргыш болуп атат. Ошондо тиги Абу Лахабтын айткан сөзү: "Сен жана сенин Кудайың мага эч бир нерсе кыла албайсыңар. Кыпындай да зыян тийгизе албайсыңар. Кудай Таалага касам" дейт. Карасаңыз, өзү Кудай Тааланы айтат: "Сен жана сенин Кудайың эч кандай мага зыян жеткизе албайсыңар. Кудайга касам" дейт да. Аллах, валлахи дейт. Кудайга касам дейт. Сен ни дагы сенин бардыгыңар, сен менен жүргөнүңөрдүн бардыгына мен үстөмдүк чыгамын дейт. Кийин Аллах Таалам көп өтпөй эле ошол Бадыр согушунда ал өтө жаман бир өлүм менен дучар болот. Бадыр согушунда көп өтпөй эле Бадырда өлүп кетип атат. Анан ушул каргыштын негизинде. Аяхсабул инсану аютрака суда. Эми кайрадан инсан, бул жерде Абу Лахабты да айтсак болот өзүнчө, жана дагы ар бир эле капыр адам ойлойбу аны жөн калтырып коет деп. Кудай Таалам жөн калтырып коет деп ойлойбу? Жок, жөн калтырбайт. Алам якунут фата мин мании юмна. Ал ошол бир эркектен чыккан бир суюктук суу экенин билбейби? Ошондон жаралган экенин билбейби? Дегени ар бир инсан, ким о биз ошол мисалы биринчи адам баласынан бери келаткандагы адам баласын эсептей турган болсок, ар бирөөсү билген дейт. Алар ошол эркектен чыккан суудан жараларын анык билишкен.
Андыктан бул жерде Аллах Таалам айтып атат: "Алам якун нутфатан мин мании юмна". Ал бир суу болгонун анык билбейби? Билет дейт. Ошо суу болгон bir күнү. Сумма кана алакатан. Кийин ал бир алак болуп калды. Баягындай бир үзүм эт болуп калды. Фахалака фасауа. Кийин аны Аллах Таалам ошентип жаратып туруп, анан кийин ага колуна кол, бут, көз, мурун кылып, ушундай кылып аны жаратып сүрөт берип койду. Сумма кана алак фажаала минху заужайни закара вал унса. Жана дагы Аллах Таалам андан ошол суудан эркек анан кийин аял кылып жаратып койду, экиге бөлүп койду. Ошол эле бир суудан эркекти жаратып койду, жана дагы аялдарды жаратып койду. Алайса залика биқадирин ала юхьял маута. Силер эмне ойлобойсуңарбы? Кандай дейсиңер? Ошол бир суудан жаратып коюп адам баласын, кайрадан ошол затты жаратууга кадыр күчү жетпейт деп ойлойсуңарбы? Жок, андай эмес. Аллах Таалам ошол затты биринчи жолу кандай жараткан болсо, кайрадан ошол эле затты жаратууга кудуреттүү деп атат да. Ол жерде алейса дегени кадыр эмеспи, кудуреттүү эмеспи дегенде, ооба, балким Аллах Таалам кудуреттүү кадыр зат. Ал өлүктөрдү чирип кеткенден кийин дагы кайрадан тирилтүүгө Аллах Тааланын кудурети жетет, кадыр зат деген сөз болот. Ва ахиру давана алхамдулилlah. Бул жерде Пайгамбар алейхиссалам, мен ушуну издеген экенмин, кечиресиздер. Пайгамбар алейхиссалам ушул аят, ушул сүрөнү окуп, ушул аятты акырына жеткенде дайыма субханака бала деп айткан экен да, дайымачы. О жараткан, сен ар бир кемчиликтен аруусуң, эч бир кемчилигиң жок, жана дагы сен кудуретиң жетет деп ошол нерсеге күбөлүп берген экен дайыма. Ва ахиру давана алхамдулиллахи раббил алемин. Рабби яссир ва ла туассир, сахил алайна куллу асир.